Assalamu alaikum tuğanlar, kandayсыздар? Nazarыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 1-июнь 2023 жыл мен сиздерге көлмөдөн бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Молодая гвардия жана Щербакова жолусу Молодая гвардия Медин көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул Медин көчөсүнөн сиздер батышка карай түз барсаңыздар, сол тарапта Айкөл көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден шаардын буш-бушуна көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Жана ошондой эле сатылуучу үйгө чейин деле 195 жана башка автобустар ушулар менен бара аласыздар болгонда. Дагы эмне маалымат? Ориентирди мынакей мондай жүрөкчө жана көлмө деген жазууга деле алсаңыздар болот. Мына ушундай. Эми барып мен калган маалыматты бир чекеден берейин сиздер. Күн сайын Бишкек шаарынан үй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар алгыңыздар келсе, көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып, лайктан басып кетиңиздер туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы эң эле чыгыш чек арасы бул жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы бул коштанын бул калиткасына чейин. Жалпысынан жеринин анты фактически 3 соток, кызыл ките 2,5 соток экен. Жакшы жери туугандар, газ бар киргизилген, центральный канализация бар, суу, электр энергиясы бар экен. Жолдор орто кеңдикте. Так, түз чыксаңыздар, бул жакта бир гимназияга жөө барып келген аралыкта бар гимназия туугандар. Мындай түшсөңүздөр, көпчүлүгүңүздөр билген Бодрость банясына түшүп бара аласыздар. Республиканская көчөсү, мына ушундай туугандар. Так, андан ары эми кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Көчө тараптан көрүп турсаңыздар дарбаза жана бийик пескалоктон болгон забор. Андан ары мынакей бул короосу үйүбүздүн туугандар. Алды тарабы брусчатка. Бул жакта озон турасы 11,5 болгон үйүбүз. И мынакей бул жакта мынакей жаш бактар жана жер жемиш экенге жер бар экен. Документтер боюнча айтсак, кызыл ките паспорттору бар. Алсаңыздар эле ошол күнү өткөрүп берем дейт. Короосу тегеренте забор жана мынакей забордун мондай жерлерине мондай светтер орнотулган туугандар. Мына ушундай. Анан дагы ичиндеги мебель, бытовой техниканын баарын калтырам дейт үй ээси туугандар. Негизи кирүүчү эшиги үйүбүздүн бул жерден орнотулган. Так. Дагы эмне маалымат? Бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Бул жакта забор. Забор менен ортодо 1 метрдей жер. Жана отопление котелный өзүнчө бул жактан. И ал жактан да кирсеңиздер болот. Так. Сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде эле прихожка. Мынакей. Батыш тараптан чоң терезе. И түз эле кирсек, бул жерде мынакей отопление котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылган котел үйдө жылытат. Газ бар киргизилген, негизинен газы котел деле кое алсаңыздар болбой. И түз эле кирсек, бул жерде мынакей коридор туугандар. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Полдор жайгаштан болгон пол. Оң тарапта киргенде ажаткана жана ванна, душ. Так. Андан ары бул жерде кухня. Трансалай кухонный мебелдер, газовый плита, раковина орнотулуп суу чыгарылган туугандар, вытяжка. Мебелдин баары калат. Так, андан ары бул жерде мындай чакан кладовкага кылсаңыздар жер. И түз өтсөңүздөр дагы коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Оң тараптан мынакей зал, кондиционер, мебелдер. Батыш тараптан терезе, отоплениянын батареялары. И андан ары бул жерде мынакей дагы бир бөлмө. Негизинен балдар бөлмөсү катары колдонсоңуздар болгудай. Так, көзгө деле бар экен. Assalamu alaikum, кандайсыздар деп сурашып коеюн. Андан ары так. Видеонун башына учураштык. Көңүл бурбайсыздар үй жөнүндө. Үйгө көңүл бура бересиздер. Так, бул жакта дагы бир балдар бөлмөсү. Окей. Балдар жатканга мондай жайлар.
көріп тұрсаңыздар мебельдер, отопление батареялары. И бұл жерде дағы бір спальный бөлме. Бұл дағы бір спальный бөлме. Түндік тарауынан терезе. Көріп тұрсаңыздар мебельдер. Мебелдің бары қалап тұрғандар. Еми барып қалған мағлұматты сыртқа шығып, дағы бір чекеден берейін. Бұл үйдің басы туғандары $60.000 сөйлесу болады. Есін номермен экранға телдеп қалтырам. Звонок қылып сөйлесіп көріңіздер туғандар, сөйлесу болады. Анам достарменен, группалармен бұл видеоны сіздер бөлішсеңіздер, маға бұл үй иесіне чоң жардам берген болыстар. Анда мен сіздермен қоштасам, кейінгі чыгышқа чейін саламатта қалыңыздар.